Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдүн түштүк жээгинде боз үй глэмпинг ачылды. Тоң районунун Сказка каньондорунун кире беришинде жаңы форматтагы боз үй шаарчасы ачылды. Бул эң алды менен келген туристтердин ыңгайлуу эс алуусуна мүмкүндүк түзгөн заманбап эс алуучу жай. Эс алуучу жайдын ачылышына туризмди өнүктүрүү фондунун жетекчиси, жергиликтүү бийликтин жетекчилери жана айыл тургундары катышып, иш-чара лента кесүү менен башталды. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду алгачкылардан болуп, бул долбоорду Тоң районунда ишке ашырууда. Ал эми мындай долбоорлорду башка дагы аймактарда өнүктүрүүнү пландоодо. Кыргызстан боюнча биз ушул глэмпингди ушундай боз үй түрүндө салганды колдоону биз азыр ойлонуп жатабыз. Бүтүндөй Кыргызстандын булуң бурчунда Кыргызстан боюнча 7 облус бар. 7 облус тең кооз. 7 облус тең туризмди тарткан, 7 облус тең туризмди таң калтырган, туристтерди таң калтырган өрөөн десе мен жаңылышпайм. Иш-чара концерттик программалар жана оюн зооктор менен коштолду. Alatom ata menemsin, koynundan öskeler kengmeney. Hey yurtumdu men görsem, hey oy, hey yurtumdu men görsem. Royal Gate Cultural Center долбоорунун жетекчисинин айтымында, азыркы тапта 8 заманбап боз үй даяр болуп, туристтерди кабыл алып жатат. Ал эми дагы 2 боз үй даярдалууда. Бул проектти ишке ашырууга туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду 20 миллион каражат бөлүп берген. Боз үйлөр кышында дагы туристтерди кабыл алууга ыңгайлаштырып жасалып жатат. Бул глэмпинг боюнча бул жерде финансылык модель боюнча 10 боз үй болуш керек. Экөө азыр жасалып жатат, калган 8и даяр. Глэмпингдин ортосунда бул жерде комплекс кетет. Бир комплексте 2 боз үй жана өз-өзүнчө санузел менен. Дагы шарттарынан болсо кышкыга дагы, кышында дагы туризм бизде өзүңүздөр билесиздер, Караколдо лыжный база бар. Ошол жакка келген коноктор бул жагында көлдүн түштүк тарабында көргүсү келет. Анан кийин ошого жараша биз кышында дагы иштегенге ылайыктуу эмелерди, шарттарды түзүп, жылуу полдорун жылуулап, ысык суу, муздак сууну кошуп, ар бир боз үйгө өзүнчө индивидуально санузел жасап, ошондой шарттарды түздүк. Туризм тармагын өнүктүрсөк, бул тармактан түшкөн киреше өлкө бюджетин толтурууга чоң жардам берет дейт Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева. Биз дагы Кыргызстан, биз ошол туризм тармагы менен гана өнүгө алабыз. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күнү биз ошол өкмөттө да, Жогорку Кеңеште да, өкмөттө да ошол туризмге абдан бир майнаптуу көңүл буралы деп колдон келген аракеттин баары болуп атат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ошол акча салып, анан ушул туризм багытын өнүктүрөлү деген мындай чоң программа. Иш-чаранын соңунда Royal Gate Cultural Center долбоорунун жетекчиси Рысбек Султанов жана жубайы Асель Дилдебаевага ачкычтар тапшырылды. Кожоюнга мына тапшырып аткан аземи ыраазычылык билдирелик. Өлкөнүн суу иштери багарып көйгөрүп, иштерин өсүнгүлө жакшынакай колдон дөтөңөрдү алып атасыңар. Ачкычыңар кут болсун. Жакшылык эле ачылып турсун эшигиңер. Рысбек мырза эшигин ачты. Азыр жетекчилер кирип чыксын, букана. Royal Gate Cultural Center заманбап боз үй лагеринде бардык шарты бар боз үйлөр гана эмес, ошондой эле кино көрүүгө же караоке ырдай турган ачык асман алдындагы амфитеатр курулуп жатат. Жана ошондой эле Ысык көлдүн укмуштуудай көрүнүшүн сунуштаган байкоочу панорамасы бар.